Айша. Жана неме каякты чалайынчы. Алло, сен качан келесиң? Тиги му кечке эле таң атпай туруп көмүр жагып, күнү түнү көмүр жагып атып чарчап кеттим эле. Анан дагычы акчалар жөндөн жөн эле күйүп атат көмүр менен кошочу. Азыр жанагы жылуулук насосу жөнүндө уктуңбу? Ошону угуп алып мен аябай көмүрдө жаккым келбей калды кантипедей. Кайдагы светтөчүп калса ал кантип иштемек? Мен да башында ошентип ойлогом да. Анан жана тиги Минфин деген проект Минфин деген баракчасына кирип карасам, жылуулук насосу электрге чектөө болсо да иштей берет экен да. Анан эң башкысы жанагы эмне эле 2-3 эсе акчабызды үнөмдөп атпайбызбы? Баасы да аябай эле кымбат го. Ооба, башында кымбаттай сезиле берет. Бирок жанагы мамлекет жеңилдеткен насыя берип жатыр да. Анан эсептеп көрсөм, көмүр, аны ташуу, гүл тазалоо, газ койдуруу деген койчу баары кошулганда элечи ай сайын чоң чыгып кетет экен да. Анан тиги жылуулук насосу болсо айына бир нече аз эле төлөйт экенбиз да. Анан биздин капчыгыбызга да жакшы. Демек акчасы аз кетеби? Туура, аз төлөйбүз, түйшүк жок. Анан эң башкысычы чөнтөбүзгө да ыңгайлуу, үнөмдүү болуп атпайбы?